Саламатсыздарбы, апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен слоёный самсы даярдайбыз. Айрыкча иштен чарчап келгениңиздерде бат эле даярдап койсоңуздар болот. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач чукур идишке жылуу суу куясыздар. 2 аш кашыкта сметана коштум, 1 чай кашыкта туз, жарым чай кашыкта дрожжи кошуп, жакшылап аралаштырып аласыздар. Андан соң 500 грамм унду азыздан салып, камыр жасашты баштайбыз. Камырыңыздар негизинен өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес болушу керек. Мына камырыбыз даяр. Эми үстүн жаап 10 мүнөткө тындырып коебуз. Камыр тынгыча ичине фаршын жасайбыз. 500 грамм этке 2 чоң туралган пиязды кошуп, 1 картошканы кошуп, 1 чай кашыктан туз, кара мурч, зире кошуп жакшылап аралаштырабыз. Мына камырыбыз тыныгып чыкты. Камыр тынганда жакшы жайылат. Астына ун сээп жайышты баштайбыз. Көрөөгө эле ун сее бериңиздер, асты жабышып калбасын. Бул арада сиздерге бир кеңеш айтып кетмекчимин. Жайып жатканда камырды уруп жайганда эки четин эле жайыңыздар, ортосуна тийишпеңиздер. Ортосу өзү жайылып кете берет. Камырыңыздар аябай жукка болуп жайылат. Эми жайып алган камырыбызды узунчасына ушинтип бөлөбүз. Бөлгөндө биздики 7-8 сантиметр болду аралыгы. Эгер сиздер кичинерээк самса жасайын десеңиздер, 4-5 сантиметрде кылып бөлүңүздөр. Жакшы жабышсын деп үстүнө сливочный маслону сүртүп чыктым. Фаршты баарынын ичине бирдей кылып салып чыгабыз. Эми видеодо көрсөткөндөй кылып түйөсүздөр. Бул самсалар слоёный болот. Ошондой эле шашып турганда жасап жиберсеңиздер оңой болот. Үстүнө сливочный маслону эритип сүртүп чыгуу шарт эмес. Анын ордуна өсүмдүк майын да сүртүп чыкса болот. Негизинен бул ыкма менен түйүү аябай оңой, баарынын колунан келет. Ороп эле кете бересиздер. Түйүп алган камырды үстүнө 1 жумуртканы жакшылап аралаштырып алганмын. Ошону сүртүп алабыз. Өзүңүздөрдүн каалооңуздарга карап, кунжут, кара сыйдына сээп чыксаңыздар болот. Албетте бул шарт эмес. 180 градуста 35-40 мүнөттө бышырып алабыз. Мына биздин самсылар даяр болду. Тоюмдуу кооз болуп чыкты. Дасторкондун көркү болот. Сиздер да даярдап көрүңүздөр, лайк басыңыздар, пикир калтырыңыздар. Ошондой эле биздин каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписация кнопкасын басып, коңгуроочону басып коюуну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.